Бул аппарат 10 жылдан бери жаңы боюнча иштеп турган. Ээси ишкер айым иштетүүгө өкмөттөн уруксаат ала алган эмес. Коронавирус пандемиясы күчөп, Кыргызстанга да жеткен учурда илгиртпестен уруксаат берилип, бул жерде күнү түнү тыным жок. Анткени бет кап чыгаруучу аппарат азыр учурда наабайканадан дагы маанилүү болуп калбадыбы. Технологияны окуп келгенбизде Шанхайдан окуп келгенбиз. Анан болбойт, карап жаткан туура болбойт деп лабораторияны кайрадан чогултуп, 10 жылдан бери компьютерде иштебей калыптыр. Ишкердин айтымында, бет кап өндүрүшүн ишке киргизүүгө мамлекеттик уруксаат берүүчү мекемелердеги бюрократия тоскоол болгон. Ошондо эле уруксаат кагаздарын бергенде мен даже барганда айтканмын. Мен мамлекетке резерв кылып берейин. Ушуну турсун ушул жерде. Качан мөөнөтү бүтүп баратканда 3 жылда мөөнөтү бүтөт. Ошондо өзүнө бергиле, мен кайрадан сатып берип туруп, кайрадан мен басана этип туралы депчи. Же ал убакта жанагы бет каптардын муктаждыгы жок болдубу, жандай тоокочулук болду. Ошону менен ары түртүп бери отуруп, акыры өзүбүз да тажап кеттик. Анан кийин уруксаат кагаздарын албай калдык. Уруксаат кагаздарын бербегенден кийин бул өндүрүш токтойт да. Ошону менен бул баары жатып калды да. 5 баланы командага алдык элек, үйрөтүп алдык элек аларды. Аларды кетирдик, абар менен жыйнап салдык, ошону иш токтоп калды. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда мартта дүрбөлөң башталып, дарыканаларда гигиеналык каражат, анын ичинде бет кап таңкыстыгы жаралды. Ошондо өкмөттөгүлөр Гүлзар айымга өздөрү келишкен. Жабдыктарды оңдоп, тийиштүү лабораториядан өткөргөн соң өндүрүш 15 мартта жолго коюлду. Күнүнө орточо 100 000 даана медициналык бет кап чыгарууда. Мамлекеттик ишканалар да бар, мисалы үчүн жанагы медучреждениялар, онкологияга да 670 тенен бердик. Ушундай көп эмелерге өзүбүз да жардам берип, баасын ылдый кылып, телегенге аракет кылып атабыз. Негизи баа канчада? 670 тен болчу. Азыр доллар аябай бат көтөрүп кетип, 750 тен болуп, бүгүн 850 тен болуп калды. Биздин сырыйлардын баары долларга келет. Гүлзар Абдраимова баа мындан да арзан болуш үчүн өкмөт убактылуу баардык жеңилдиктерди бериши керек деген ойдо. Учурда медициналык каражаттарды өндүргөндөрдөн 12% кошумча нарк салыгы алынды. Бирок Бишкек эркин экономикалык аймагындагы мурдагы жеңилдиктер азыр жок. Бет каптан тышкары балдардын жалаягын, сыр боек чыгарган компания жайгашкан жер үчүн жылына миллион сомго жакын ижара. Ар бир саткан товар үчүн 2%дан салык төлөйт. Негизи экономисттер кризисти жаңы дем менен секирик жазуу мүмкүнчүлүгү деп дагы эсептешет. Өкмөт пандемиядан сабак алып, экономиканы көп тармактуу кылышы, өзгөчө медициналык өндүрүштү жолго коюшу керек дейт ишкер айым. Полусту жубалтыр коштуулардан полотенце сурап аткандай болот да. Жок дегенде биз Кыргызстан корабль, самолет чыгара албасак дагы эң жөнөкөй элементарный өндүрүштөрдү биз колубузга алышыбыз керек. Буна практика көргөзүп атат. Бул Кыргызстанда эмес, бул дүйнө жүзүндө көргөздү. Демек, азыр баары эле маска сатпай койду. Маска сатмак түгүл азыр тканьдарды, гигиенический тканьдарды сатпай койду. Ушул бизге урок болуш керек. Керек болсо ушул гигиенический тканьдарды Кыргызстанда өзүбүздүн чыгарганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз толук бар. Тайвань компаниясында чыгаралар жабыл электе алып келип алган 1,5 миллион бет капка жете турган кездеме бар. Ал түгөнсө арга кандай болот? Азырынча белгисиз. Айкөл Нурланбек уулу, Али Токтакунов, Айбек Кулчуманов, Азаттык.